Мамыр Абдубахапов электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга өткөн 4 бөлмөлүү үйүн буга чейин 3 фазалуу электр энергиясы менен жылытып келсе, быйыл эми көмүр колдонууда. Учурда кырдаалды түшүнүү менен кабыл алган аксакал 5 тонна көмүр камдап алган. Белги жылда курушул болуп атат, суу көлөмү аз болуп атат кезинде. Бул Нокен деле эмес, 5 Кыргызстан боюнча ушундай болуп атат. Шунга суранып, 3 фазалы отопление бил өчүрүп тургуласыңар. Yanagi жылга жака бересиңер, жакшы болуп кетсе дедилер. Шуга көмүрлөрдү камдап, кышка таяргалык кылып жакып отурабыз. Нокен району боюнча үй тиричиликке 3 фаза колдонгон 243 абонент болсо, анын 188-и жылытуу багытында пайдаланат. Энергетиктер болсо электр энергиясын техникалык шарттын негизинде түзүлгөн келишимде белгиленген кубаттуулуктан ашпоого, жылытуу багытында колдонулган 3 фазалуу абоненттерди өчүрүп, пломба басууда. Район боюнча үй тиричиликке колдонгон 243 абонент катталган бизде. Анын 118-и ошо электр менен үйүн жылытат экен, аныктап чыкканда. Анын 98-ин өчүрдүк азыр. Калганы менен да жумуш алып баратабыз. Полный мына көмүрдү алып келип туруп, көмүргө иштетип атабыз. Баня жылуу, законный, нормальный, таза. Экологияга эч мешать кылган жери жок. Свет эмес, азыр көмүргө өттүк. Нокен району боюнча жалпы 26 миңден ашуун абонент бар. 1800 абонентти өндүрүштүк коммерциялык жана бюджеттик мекеме ишканалар. Ноябрь айына районго 15 миллион 100 миң киловатт саат лимит берилген болсо, берилген лимиттен 1 миллион 500 миң киловатт ашыкча колдонулган. Эми ноябрь айында болсо 2000 абонент 1000 киловаттан жогору электр энергиясын колдонгон экен. Биз азыр ушул абоненттердин ар биринин үйүнө барып, инженер техникалык персоналдар, контролерлор барып туруп, ушулардан дагы суранып атабыз, что быйылкы жылкыга ушу көмүр отун жагып, анан электр энергияны азыраак колдонуп, бизге жардам бергиле. Ал эми облуска 1 ноябрдан 15 ноябрга чейин 75 миллион 551 миң киловатт саат лимит берилсе, 12 миллион киловаттка ашыкча пайдалануу болгон. Жалпы 3 фазалуу 5692 абоненттин 2723-үнө пломба басылган. Жаңылай Болотбекова, Баяман Тургуналиев, Нокен району.